Саламатсыздарбы? Туризм экономиканы өнүктүрүүдөгү күчтүү куралдардын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасы бул тармакка олуттуу басым жасап, 2025 жылы ири программаны ишке ашырууда. Өлкөнүн 40 районунда жаңы туристтик базалар курулат. Долбоор региондорго социалдык экономикалык жактан жана жалпы өнүгүүсүнө кандай таасир этет? Чакан бизнеске жана жергиликтүү жамааттарга эмне берет? Туризм өлкөнүн туруктуу киреши булагына айлана алабы? Бүгүн биз бул долбоор боюнча бардык суроолорду Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин туризм департаментинин директору Касымов Эрденет Жергалбекович менен бирге талкуулайбыз. Андыктан сиздерди экономика жана коммерция министрлигинин видео подкастына чакырабыз. Бардык видео подкасттарды подкаст МЭК хэштеги аркылуу тапса болот. Эрденет Жергалбекович, саламатсызбы? Анда алгач долбоордун стратегиялык максаты тууралуу сүйлөшөлү. Эмне үчүн мамлекет бул долбоорго артыкчылык берди? 40 туристтик база долбоорунун узак мөөнөттүү экономикалык таасири кандай болот? Саламатсыңарбы? Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө туризм индустриясынын финансы-экономикалык абалы тез бекемдөөдө, региондорду өнүктүрүүдө экономикалык жактан жакшы фактор болуп эсептелинип атат. Кыргыз Республикасында азыркы учурда өлкөнүн туристтик тармагы экономикалык реалдуу секторунда туруктуу өсүү темпин сактап келе жатат. Кыргыз Республикасына 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча 8 миллиондон ашык турист Кыргызстанга келиптир. Бул туристтердин агымы жанагы дүйнөлүк туристтик уюмунун классификациясы менен аныкталынып атат бүгүнкү күндө. Кыргызстанда азыркы учурда ошо туристтик рынокты диверсификациялоо, жаңы туристтик маршруттарды түзүү боюнча ошол инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүп берүү боюнча жана ошондой эле ар кандай мамлекет тараптан колдоо көрсөтүлгөн чаралар бекемдөөдө. 2024 жылдын аягында ошо 2030 жылга чейинки туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынды. Ал программада ошол өлкөнүн туризм тармагындагы артыкчылыктары, ошо багыттары белгиленген. Бизде бардыгыбыз билебиз, өлкөбүздө ошо туристтик объектилердин инфраструктурасын, абалын, ошо көрсөтүлүүчү кызматтардын сапаты төмөн. Жана ушундай эле бизде Кыргызстанда азыркы учурда ошо туристтердин агымын көбөйтүү үчүн дагы ошо бир катар ошо ири долбоорлорду ишке ашырууда мамлекет тараптан ушул иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Айтсаңыз, мамлекет тарабынан эмне үчүн дал ушул долбоор тандалып алынды? Бул стратегиялык чечимби же символикалык санбы? Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Кыргызстанда 40 район бар. Ошол бул жерде ар бир районду өзүнүн жаратылышы боюнча, өзүнүн тарыхый, маданий мурастары боюнча, архитектуралары боюнча ошо өзгөчөлөнөт. Анан баягы айтып коет эмеспи, аалам айылдан башталат деп. Биз ошо Кыргызстандын туристтик дараметин жогорулатабыз деп ушундай максат коюп жатабыз. Ошол себептен биз ар бир айылдан, райондон, шаардан башташ керекпиз. Ошол себептен ушул 40 район, 40 туристтик объект деген демилге өлкө жетекчилиги тарабынан жарыяланган жыл башында. Ошол себептен бүгүнкү күндө 150дөн ашык ушул жер тилкелери айрым ошо райондордон, облустардан бизге жөнөтүп жатат.
Анан ошол долбоорлордон биз мындай кыска жана шорт лист деп коет, ошолордон биз 40 долбоорлорду, артыкчылыктуу 40 долбоорлорду тандап алып, ошол долбоорлорду жылдын аягына чейин ишке ашырганга ушундай тапшырма коюлду. Бул долбоордун натыйжасын биз кандай көрөбүз? Ар бир ушул ишкердиктин субъекти, биздин бул туристтик субъект деп айтабызбы, ушул объект деген ушул районго жумуш ордуларын түзөт. Ар бир турист ошол бизде практика бар, ар бир турист 3 жумуш ордун түзөт деген. Андан сырткары бул кошумча салыктар. Ар бир жумуш ордунун артынан салык кетет. Андан сырткары бул инфраструктуранын жакшыртылуу. Инфраструктура жакшыртылат. Бизнес чөйрөнү колдоо, жергиликтүү ишкерлерди колдоо болуп эсептелинет. Ошол себептен бул долбоордун артынан көптөгөн социалдык экономикалык натыйжаны көрө алабыз. Бул долбоордун дагы мындай айткандай мультипликативдик эффекти дагы бар. Бул гана бир ишкана түзүлгөндөн тышкары, бул ишкана деген көптөгөн дагы ошол райондогу кандайдыр бир башка тармактагы ишканалар менен дагы иштешет. Бул тамак аш болобу, бул курулуш иштери болобу, бул соода саттык болобу. Ушундай көптөгөн бул долбоорлор ошо өзүнүн артынан ушундай жакшы натыйжаны көрсөтө алат. Анда каржылоо жагына токтолсок, долбоор толугу менен мамлекет тарабынан каржыланабы же инвесторлор дагы тартылганбы? Эми азырынча биз ушул тизмени жакынкы арада бекитебиз. Бүгүнкү күндө бардык облустар өздөрүнүн ошо тизмелерин, артыкчылыктуу объектилерин бизге тапшырды. Ошонун негизинде биз азыр бардыгын талдап, бул жерде мындай айтканда ар бир объект боюнча биз мындай индивидуально иштейбиз. Бул жерде көрүш керек. Балким кээ бир объекттер толугу менен каржы булактары керек. Кээ бирлерине балким жетишпеген сумманы. Эми бул жерде азырынча биз бардык тараптарда изилдеп көрөбүз. Балким бул инвесторлорду тартабызбы, түздөн түз инвестиция болобу, же мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин негизинде болобу, же бул мамлекет тараптан жанагы жеңилдетилген кредиттер болобу. Бунун бардыгын биз азыркы учурда ушундай ошол жеке ишкерлер менен, райондор менен түздөн түз иштеп, жыйынтыгында ошол талдап туруп, анан ушундай мамлекет тараптан ушундай колдоо дагы көрсөтүлөт да. Инвесторлорго кандай жеңилдиктер сунушталат? Алар үчүн салыктык жеңилдиктер же субсидиялар каралганбы? Бул жерде бизде жана ар бир ишкер ар кандай ошо кыйынчылыктарга дал болот. Эми бул жерде биринчиден эгерде бул жер маселеси, бул мамлекет тараптан эгерде жерди трансформациялоо иштерин жүргүзсө, ошол трансформация иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле салык же башка эгерде бул ошо улуттук долбоор, улуттун мындай республикалык деңгээлде бир объекттер болсо, сөзсүз түрдө ушул салык, бажы же жана башка преференцияларды берүүгө даярбыз. Андан сырткары
ушул жеңилдетилген кредиттер, субсидиялар биз азыркы учурда ушул бизге дагы ушу тапшырма коюлду. Ушул финансылык институттар менен биргеликте ушул жеңилдетилген кредиттерди, ушундай банктык продуктуларды караштырып көргүлө деп. Жана ошондой эле бизде ошол ар бир райондордо райондуу өнүктүрүү фондулары дагы бар. Жана ошондой эле башка мамлекеттер менен биргелишкен өнүктүрүү фонддор бар. Ошолор менен дагы биз азыркы учурда ошо иш алып баруудабыз. Ошо туристтик долбоорлорго ошо кандайдыр бир артыкчылыктуу көңүл буруу боюнча. Андан сырткары дагы бизде мамлекет тараптан кандай дагы колдоо көрсөтүлөт. Эми эгерде ошол жеке ишкерлер жанагы ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга кайрылып, ошо инженердик коммуникацияларды туташтыруу боюнча, бул ошол суу, ошондой эле свет, ошондой эле жана саркынды суулардын тутумуна туташтыруу боюнча ушундай иштерди дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар дагы ушундай өзүнүн ошол ишкерлерине колдоо көрсөтө алат. Андан сырткары бизде дагы ушул жанагы архитектура жана шаар куруу органдарынын менен дагы көптөгөн кыйынчылыктарыбыз бар. Кечээ дагы ошо министрлер кабинетинин төрагасы ушул кагаздарды, архитектура, курулуш кагаздарын мөөнөтүн кыскартуу боюнча дагы ушундай жакшы сунуш киргизип тапшырма берди. Ошол себептен менин оюмча азыркы бүгүнкү күнгө ошол ишкерлерди колдоо боюнча, анын ичинде ошо туристтик жагынан дагы ишкерлерге ушундай жакшы мамлекет тараптан шарттар түзүлүп жатат. Анда баа саясатына токтолсок, аталган туристтик объекттерде баа саясаты кантип жөнгө салынат? Ал жерде көрсөтүлчү кызматтар бир гана чет элдиктер үчүнбү же жергиликтүү калк үчүн дагы жеткиликтүү болобу? Туризм тармагынын көйгөйлүү маселелеринин бири бул ушул туристтик кызматтардын сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Өзүңүзгө баардыгыңызга белгилүү болгондой, биздин азыркы учурда ошол кызматтарды биз ушул мындай эл аралык деңгээлге жеткизе албай атабыз. Бирок мындай айтканда дараметибиз бар. Ошол себептен биз ошондой туристтик агымдарды көбөйтүш үчүн биз өзүбүздүн туристтик инфраструктураларды, ошондой эле жаңы инфраструктуралык кызматтарды жана ошондой эле туристтик кызматтарды түзүш керекпиз. Албетте бул үчүн биз мындай эл аралык туристтик операторлорду чакырыш керекпиз. Эл аралык чет элдик инвесторлорду чакырыш керекпиз. Алар эгерде ушундай өздөрүнүн ошо туристтик объектилерин куруп, анан ишке бергенден кийин ошол кандай айтканда салынган инвестициясын акташ керек. Мындай айтканда жогорку кызматка мындай жогорку баадагы татыктуу болуш керек да. Ошол себептен биз азыркы учурда ушул мындай айтканда ушул отель, мейманканаларды баалоо үчүн атайын классификацияларды киргизип жатабыз. Бул жанагы классификациянын негизинде бул ар бир отельдин, ар бир мейманкананын деги бардык ошо туристтик объектилердин ошол жанагы жылдыздарды берүү боюнча системасын киргизип жатабыз да. Ошо 5 жылдыздуу отелдер 3-4 жылдыздуу болобу. Анын ошол системага ылайык ошо баалардын бардыгы теңдейбиз. Менин оюмча биз азыркы учурда ошол бул инвестордун өзүнүн карамагында болот бааларды орнотуу боюнча.
бирок бул жерде биз ошол жанагы айткандай бөлүш керекпиз да. 3 жылдыздуунун баасы ушундай болуш керек, 4 жылдыздуунуку мындай ушундай болуш керек, жана 5 жылдыздуунуку мындай болуш керек депчи. Анан ошого карата дагы биздин жергиликтүү дагы калкыбыз жана ошондой эле чет өлкөлүк туристтерибиз дагы ошол эме туристтик объекттин жылдызын карап туруп, ошол жерге өзүнүн жанагы капчыгына карап туруп, ошол жер кайсы объект болсо ошол жерге барып эс алгандай болуш керек да. Туристтик база, жолдор, инженердик коммуникациялар жана байланыссыз иштей албайт. Аталган маселе алыскы райондордо кандайча чечилет? Туризм дегенде бул баягы баардыгынын оюна саякат деген түшүнүк кирет да. Бирок туризм дегенде бизде бул ошол чек арадан башталыш керек. Туристти кандай чек-арачылар кандай тосуп алышат? Аэропорт, вокзалдардан чыкканда ушул жерде таксисттер кантип кабыл алат? Ушул туризм дегенде бул сөзсүз түрдө бул инфраструктура. Бул туризм дегенде бул сөзсүз түрдө жолдор, сөзсүз түрдө аэропорттор. Туризм дегенде бул жанагы коопсуздук. Ошол себептен биз азыркы учурда мындай аяктоо стадиясында, баскычында деп коелу, ошо жашыл экономика программасы бекитүү стадиясында турат. Ошол ошол программага дагы ылайык бизде Кыргызстанда ошол жашыл туризм деген түшүнүк киргизилип атат. Бул сөзсүз түрдө мына өзүңүздөр дагы белгилүү болгондой ысык көл жана ошондой эле бизде башка ошол жаратылыштын экологиялык коопсуздугу. Бул сөзсүз түрдө жанагы саркынды суулары да. Бул бүгүнкү күндө ошо ар кандай эл аралык финансылык институттар тарабынан дагы ошо колдоого алынып жатат. Ошол ысык көлдүн аймагында ошо саркынды суулардын тутумун модернизациялоо жана ошондой эле канализация. Андан сырткары бул жана катуу калдыктар, таштандылар калдыктары. Ушул биз бүгүнкү күндө дагы ошо Чолпон Ата, Балыкчы, Каракол шаарларында, ошо туристтик шаарларда ушундай жана катуу калдыктарды, таштанды калдыктарын кайра иштетүү боюнча станцияларды дагы түзүш керекпиз. Бул жолдорду, ошо туристтик объектилерге болгон жолдорду дагы оңдоо түзөөдөн өткөрүш керекпиз. Бул ошол эле баягы баардык айтып жүргөн дааратканалар жол бою, ар бир жакта жол бою дааратканалардын абалы кандай болуп, ошо жолдо кетип баратканда ар кандай жанагы токтотуучу жайлар, ошо ушундай жана бизде дагы ошол туризмди колдоону өнүктүрүүнү колдоо фонду тарабынан дагы ошо респоинттар дагы курулуп бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ушундай нерселердин баардыгы ошо туризмге дагы кирет да. Муну жакшыртуу үчүн дагы ушундай инфраструктура, туризм инфраструктурасын түзүүдө дагы бизге ошондой эл аралык биздин өнөктөштөрүбүз, биздин инвесторлор дагы ошо көмөк көрсөтүп жатат. Туристтик объекттерди эл аралык рынокто жайылтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Чет элдик туристтерди тартуу үчүн мамлекет тарабынан кандай иштер жасалып жатат? Биз азыркы учурда ошо Кыргызстанды дүйнөлүк аренада, эл аралык аренада мындай маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу боюнча мындай фундаменталдуу иш-чараларды иштеп чыгыш керекпиз. Бул бүгүнкү күнгө чейин ар кандай ошо эл аралык туристтик жарманкелер бар, ошолорго катышып келе жатабыз. Алардын мындай эң ирилери ушул жакынкы арада Берлинде болуп өттү туристтик көргөзмө жарманкеси.
жана ошондой эле күзүндө Лондон, европалык шаарларды алсак, Римде өтөт, Дубайда өтүүчүлөр бар, жана ошондой эле КМШ мамлекеттеринде. Бирок биз азыр деген ушул өзүбүздүн мындай маркетинг стратегиясын өзгөртүш керекпиз да. Кыргызстан ооба бардыгы көнүп калышты, Кыргызстан бул ыс көл депчи. Бирок биз азыркы дүйнө аренасына биз өзүбүздүн жаңы бир туристтик продуктуларыбызды тартуулаш керекпиз. Кыргызстан мындай келип рекреациялык эс алуудан тышкары эмнени сунуштай алабыз? Бул албетте азыркы учурда бизде мындай популярдуу болуп барып жатат. Бул жанагы тоо туризми деп коебуз. Биздин президентибиздин дагы демилгеси менен ошол эл аралык коомчулукка ошо тоолорду, тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча дагы бизде ушундай демилгелер көтөрүлүп жатат. Ошол себептен бизде азыркы учурда тоо туризмин өнүктүрүү боюнча ушундай жаңы бир туристтик продуктуларды иштеп чыгууга ушундай тапшырма берилип, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бул жанагы альпинизм, бул жана тоолорду аралоо боюнча дагы жанагы горный тропы деп коет экен. Ошондой боюнча дагы жаңы маршруттарды изилдеп, жаңы маршруттарды аныктап жатабыз. Жана ушундай эле Кыргызстанда дагы ушул экстрим менен көптөгөн биздин ошо багыттарыбыз бар. Бул рафтинг, бул ошондой эле жанагы атайын ошо бир туризмдин багыты бар экен. Бул ошо жаныбарларды байкоо боюнча, сүрөткө тартуу боюнча, ушундай эле жанагы мото, вело туризмдер, ушундайларга биз мындай басым жасаш керекпиз. Ошол себептен биз азыркы учурда бир жаңы ошо маркетинговый стратегиялардын үстүндө да иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошо биз өзүбүздүн Кыргызстандын туристтик дараметин эл аралык, чет өлкөлүк чоң мындай телекөрсөтүүлөр аркылуу ошо видео роликтерди дагы таратыш керекпиз. Бул сөзсүз түрдө мындай авторитеттүү бул телеканалдар, бул Евроньюз, CNN, Аль Джазира, бул ошондой эле россиялык телеканалдар. Ошолор аркылуу дагы биз өзүбүздүн ошо туристтик дараметибизди дагы ошол телекөрсөтүү аркылуу дагы. Анан өзүңүзгө да белгилүү болгондой, көптөгөн блогерлер дагы келип жатат Кыргызстанга тартып. Бул дагы бизге абдан ошол мындай айткандай кол ара көргөзүп жатат. Анткени көпчүлүгү эле азыр телевизор көрбөй, ошо интернет аркылуу эле көп өзүнүн ишмердүүлүгүн өткөзүп калды да. Ошол себептен биз азыркы учурда ошо чет өлкөлүк жана өзүбүздүн дагы блогерлер менен дагы иш алып баралык деп жатабыз, пландалып жатат да. Жана ошондой эле туристтик коомчулугубуз биригип, биз ушул 2024-25 жылга көптөгөн туристтик иш-чараларды пландап жатабыз. Алардын бири ошо майдын аягында, июндун башында Кыргызстанга ошол Германия Федеративдик Республикасынан 60 ири тур операторлор келүү пландалууда. Бул иш-чараны ошо туризм департаменти, КАТА, бул туристтер операторлор ассоциациясы, бул ушул GIZ Германия кызматташтыгы менен биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп, азыркы учурда ошо даярдоо иштерин көрүп жатабыз. Бул дагы бизге туристтик агымды көбөйтүү боюнча бир олуттуу бир иш-чаралардын бири деп эсептеп жатабыз. Анткени бул 60
туроператор Германиядан. Бул негизи эле ошо немис тилдүү мамлекеттери рыногунда иштейт экен. Бул Германиядан тышкары Бельгия, Австрия жана Швейцария мамлекеттери. Алар Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы ошо белгилүү туристтик маршруттар боюнча өтүп, өздөрүнүн ошол өздөрүнүн өлкөлөрүндө ошол биздин Кыргызстандын туристтик дараметин жайылтууга ушундай чоң бир салым кошот. Немистерден тышкары ошо Кыргызстанга ошо июнь айларында ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров Жапония мамлекетине барган учурунда ошо JATA деген Жапон туристтик операторлор ассоциациясынын макулдашуусунун жыйынтыгы боюнча ошо Кыргызстанга 10 ири Жапон туристтик операторлор келмей болушту. Аларга дагы Кыргызстандагы ошо белгилүү туристтик маршруттар көрсөтүлүнөт. Кыргызстандын ошол туристтик белгилүү туристтик объектилери менен таанышат. Өз кезегинде ал туристтик операторлор Кыргызстан жөнүндө ошо өздөрүнүн өлкөсүндө Жапонияда ошо биздин туризм багыттарыбызды дагы айтып беришет. Андан сырткары дагы ошол быйылкыга ушундай көптөгөн биздин иш-чаралар да пландаштырылган. Алардын ичинде ошо Малайзия, Сингапур мамлекеттеринен жана ошондой эле араб мамлекеттеринен көптөгөн ошондой биздин тажрыйба алмашуу жана ошондой эле Кыргызстандын дүйнөлүк аренада ошо имиджин көтөрүү боюнча дагы ушундай иш-чаралар пландалууда экен. Эң алгачкы туризм жөнүндөгү мыйзамдарыбыз 1999-жылы кабыл алынган экен. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мыйзамга ар кандай толуктоолор, ар кандай өзгөртүүлөр киргизилиптир. Бирок азыркы учурда биз айрым депутаттык корпус менен, депутаттар менен биз ошол жаңы мыйзам демилгеленип жатат. Ошол бул жаңы мыйзамда эми өзүңүздөр билесиздер, ошо туризм Кыргызстанда бир орунда турган жок. Ошондуктан бул баягы туризм деле ошо жана адамдын организминде өзгөрүүлөргө ар кандай чакырыктарга кабыл алыныш керек деп, ошондуктан азыркы учурда биз жаңы мыйзамдын үстүндө иштеп жатабыз. Бул жаңы мыйзамда жаңы терминология, жаңы түшүндүрмөлөр киргизилип жатат. Ошо туризм жана ошондой эле туризмден тышкары дагы туристтик ишмердүүлүк жөнүндө дагы жаңыдан нормалар кирип жатат. Бул эми мыйзамды дагы биз жана эл аралык, мындай айткандай, эл аралык тенденцияларга дагы мындай тенденцияларды дагы алып, ошо мыйзамды биз азыркы эл аралык тенденцияларга жана ошондой эле Кыргызстандын ичинде болгон тенденцияларга ылайыкташтырып, ошо жаңы мыйзамды быйыл ошо кабыл алалык деп ошо иш аракеттин үстүндө иштеп жатабыз. Жергиликтүү бийлик органдары жана ошондой эле жергиликтүү тургундар бул долбоорго кантип катыша алышат? Алардын туристтик инфраструктураны өнүктүрүүдөгү салымы кандай болот? Эң биринчиден бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошол өзүнүн туристтик дараметтерин жогорулатуу боюнча кандай жумуштарды аткара алышат? Бул сөзсүз түрдө тазалык. Бул өзүнүн айылын, шаарын таза кармоо, бул ар бир адамдын мындай айтканда милдети. Ошол себептен турист келгенде дагы бул биринчи мындай ою ошол таза шаар экен, таза айыл экен деп ушундай ой болуш керек да.
Анан жанагы туристке зарыл болгон учурда ар кандай ушул мындай айтканда базар, дүкөндөргө, супермаркеттерге барат. Ошол жерлердеги кичине жанагы тартипке келтирүү иштерин жана ошондой эле жашылдандыруу, таштандылар боюнча. Эми жанагы бул ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзүнүн эле функционалдык милдеттенмелеринде бар ошонун бардыгычы. Бирок ошого кичине көңүл буруп койсо эле, бул туристтин мындай биз деген азыр ушул дагы бир ошо стратегиябыз, бул турист бир келгенден кийин экинчи жолу уже өздөрүнүн досторун, өзүнүн үй бүлөсү менен келгендей да болуш керек да. Ошол себептен биз деген мындай айтканда жакшы ой пикир калтырыш керекпиз. Ошол кандай айтсам, туристте. Анан ошол жана бизде азыркы учурда ошо быйыл бизде жана өз волонтер кыймылы деп жаңы ушундай кыймылы кабыл алынды. Ошо бизде деген ар бир шаарда мен ойлоймун өзүнүн өз ыктыярчылар болуш керек да, волонтерлорчу. Ошол волонтерлор менен дагы жумуш алып барылып, ушул кандайдыр бир мейманканаларга, ошо ар кандай туристтик объектилерге ушу алдын ала иштер жүргүзүлүш керек да. Жанагы туристке мындай орой мамиле жасоо боюнча, туристти ар бир ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар түшүнүш керек да. Ар бир турист эң эле мындай минималдуу ошол шаарга, ошол айылга бир $100 таштап кетет да. Бул деген ошол турист келгенде туристке деген бир олуттуу бир көңүл бурулуш керек деп эсептеймин. Ошол себептен ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошо туристтерге өз тараптан жана ошондой эле башка ишканаларга дагы ошо сунуш катары айтылыш керек да, ошо туристтерге бир сылык мамиле жасоону. Эрденеч Эргалбекович, сизге маалымат үчүн чоң рахмат. 40 туристтик база куруу бул инфраструктураны өнүктүрүү менен кошо региондордогу жаңы экономикалык модельди түзүүгө жасалган аракет. Бул экономика жана коммерция министрлигинин видео подкасты. Саламатта калыңыз.